Ошо ортосунан бурлап турбайбы? бурулат, көпшасы көтөрүлөт, кадимкидей суузат ушундай машинеге түшүрөт. Талант Ташматов айылдыктарга колунан көөрү төгүлгөн уста катары таанымал. Анын колунан жаралган оюнчуктар чыныгы техникаларга окшош. Илястын зили го? Каратышка деген зил. Маңдай капот ачылатын. Мотор жокто. Үрүлдө бурулат, үрүл үстүнөн бурулайт, көтөрүлөт, төгүлөт. Мына төгүп коюп турбайбы? Бияк ачылат экен кадимки. Төгүлөт кадимкидей эле. Туруп бекитип коюп турбайсыз. Бала кезинен техникага кызыккан Талант Ташматов жалаң оор жүк ташуучу жана тракторлордун түрүн жасап келет. Дагы ар түрдүү 20га жакын автоунаа анын текчесинде сакталуу. Жаш бала эмес, чоң киши кызыккан бул оюнчуктар менен убактысы боло калса, өзү кошо ойноп коюп, балалыкка барып келээрин айтат. Темир уста жасай турган оюнчугунун үлгүсүн оболу кагазга кынаптап чийип алат экен. Андан ары чогулткан темир тезегин иреттеп, керегин тандап алып кураштырып чыгат. Кызык жери атайын ширетүүчү жабдыкты колдонбойт. Мына кусок детине кырша жана машиналардын эмесинен эле темирден кесип алып эле жата берип, сондай листтерин чийип эле. Мунун баары чертош менен, мунун баары чертош менен чийип. Бир көргөн техниканы жаз эмдебей эсине түйүп калган устанын ар бир жасаган буюму өзү үчүн өтө баалуу. Ошондуктан эмгектерин саткысы келбейт. Кээ бир оюнчуктарын жасоо үчүн 3 жылдан ашык убактысын короткон. Бир 4-5 жыл болуп калды бул жасалганына. Бирок 3 жылда жасаганымда, аябай шашпай жасаганымда. Мына мүнөттү иштейт, бул таада жылап. Мына бүтүк кара кечердин эскаватору да мындай. Бул көптөн бери иштебей чаң басып калып, эмет кылыптыр. Буга да эч сварка колдонгон эмес окшойсуз. Бүт болду. Майда чүйдөлөргө кичине сварка керек, анан атак калган жалаң болуп менен да. Талант Ташматов экинчи топтогу майып. Атасынын айтымында уулунун оорусу 1 жашка жакындаганда билинген. Ата эне уулунун ден соолугу үчүн болгон аракетин жасап, кам көрүп келет. Талант өзү да ата эненин колун караган бала эмес. Колунан келген иши менен үйдүн дагы кем карчын жаап жардамдашып турат. Талант өзү 1984-жылы төрөлгөн, 4-февралда. Андан бери ошол кичинекей кезинде татынакай болчонан кийин чоңоюп келе ата эле 9 айында эле ушундай баспай калды, ушундай буту колу неметпей калды, баспай калды да. Анан антип баягы кыргызчылык менен дарылатып атып ушундай акыбалга болуп калды да. 4 жашынан баштап эле техникага кызыга баштады, 4-5 жашынан баштап. Ошо кичинекей кезинде мен өзүм шофер болчумун, жаныма салып алып көп жердин баарын кызыттым. Анан бир 11-12 жашында эле анда жанагы экскаваторду көрүп, бир көргөн убакыт сразу эле келет дагы кагазга түшүрөт. Анан ошо кагаз боюнча олтуруп алып анан кийин кескич менен кесет, өгөө менен өгөлөйт. Бүт жалаң кол жумуш менен жасап. Экскаваторду болгон техниканын баарын жасап бүттү. Жасап да келатат, жасап да келип бүттү. Көрбөдүңөр өзүңөр кандай жакшы жасалгандарын да көрдүңөр, мурунку жасалгандарын да көрдүңөр. Анан анча-мынча рехтопко машинада оңдочубуз. Бул кичинекей кезинде мен сыртындагы жумуштар, жумуштун жасаганда муну кабинанын ичине же бирдеменин ичине киргизип койсом, ичинен отуруп алып бүт түзөп жасап берчү. Бул ошо кичинекей кезинден бери техникага аябай жакын болуп калды. Чоң радиатор жасайт, жана самогорлордун түптөрүн каңдайт, бүт чыгырып болгон кичинекей жана стартерлердин проводдорун жетпей кичинекей болгондо мен баарын ошондойдон баштап бүт чоң нерсеге чейин кармап үйрөндү уже. Өзүнүн камсызданганга Кудай жетет. Радиатор жамайм деп атпайсыз? Радиатор жамайт, радиатор жардам берсе керек сизге. Жардам берет, үйгө жардам тийип атат, Кудай калп айткан менен болот. Үйгө жардамы тийип атат. Талант үй ичинде таяк менен тың жүрөт. Үйдөн алыс чыкканда арабага отурат. Эми ал өзү баткыдай унаа жасайм деп жүрөт. Аны ишке ашырууга көп каражат керек деген уста азырынча кыялын ичинде сактап, шарт боло турган күндү күтүп жүрөт. Бексултан Мамбетов, Азаттык, Нарын.